Салам достор, Кыргыз Дамдар каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн аябай даамдуу, аябай оңой бат жасалуучу пирожки жасайбыз. Эгерде кызык болсо, видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи кастрюльгө кефир куюп, азыраак сууну куюп, плитага коюп жылытып алабыз. Кефир 50 градуска чейин жылыш керек. Жумуртканы чагып салып, 1 чай кашык туз жана 1 чай кашыкта сахарды салдым. Жакшылап аралаштырып алабыз. Жылган кефирди жумурткага кошуп, жакшылап аралаштырдым. Эми унду элекчеден өткөрүп, кошуп аны дагы жакшылап аралаштырып, 1 чай кашыкта сода кошобуз. Жана 4 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, дагы аралаштырып алабыз. Эми көк пиязды жууп, тазалап, аны дагы майда кылып туурап, көк пиязды коштум. Бышкан жумуртканы дагы майдалап туурап, аны дагы кошо алабыз. Мынакей, бардыгын жакшылап аралаштырып алдым. Мына кашыктын жардамы менен аралаштырып алабыз. Эми сковородкага май куюп, май кызыгандан кийин камырды кашыктын жардамы менен ушундай кылып салып алып, жай отто 2 жагы кызарганга чейин бышырып алабыз. Мынакей, экинчи партияны дагы бышырып атамын. Бир жагы кызаргандан кийин оодарып, экинчи жагын дагы жай отто бышырабыз. Аябай көтөрүлүп жакшы бышат. Ичи бышпай калат деп коркпоңуздар, ичи дагы бышат. Кыздар, ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Айрыкча балдар аябай сүйүп жейт. Кыздар, рецепт жакса, комментарий жана лайктарды күтүп каламын. Жакын адамдарыңыздар менен да бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта жана тынччылыкта болуңуздар. Каналыма жазылганды унутпаңыздар.